Саламатсыздарбы? Анколайф Түрк эко клиникасына кош келиңиздер. Бүгүн мен сиздерге клиника боюнча айтып берип, клиниканы тааныштырып чыгайын. Эгерде биринчи жолу келип жатсаңыз, бул жерден анкета аласыз дагы толук маалымат менен таанышасыз. Бул жерде атайын сырткы кийимдерди жана өзүңүздүн жеке буюмдарыңызды таштоого атайын текшелер бар. Врачтын консультациясын алууга өз кезегиңиз жеткенде, медайымдар сизди врачтын бөлмөсүнө узатышат. Бул бөлмө клиниканын негиздөөчүсү, медицина илимдеринин доктору, эко-адиси профессор Жихангир Чакыжи мырзанын бөлмөсү. Бул жерде бейтаптар кабыл алынат. Алгачкы текшерүүдөн соң сиздин анализдериңиздин жыйынтыгына жараша кайсы процедура сизге ыңгайлуу жана канчалык пайыз шансыңыз болсо, бул жерден дароо толук маалымат беришет. Ал эми жаныңыздагы бөлмөдө ультра үндү текшерүү аппараты жайгашкан бөлмө, бардык текшерүүлөр ушул бөлмөдө жүргүзүлөт. Клиникада бейтаптардын ыңгайлуулугу үчүн атайын анализ алууга лабораториядагы жана ошондой эле ийне саюуда бөлмөсү бул жер. Азыр сизди экинчи кабат менен тааныштырайын. Биз азыр экинчи кабаттабыз. Бул процедура бөлмөсү. Процедура бөлмөсүнө атайын даярдыктар менен киришибиз керек. Бул бөлмөгө уруксат алып, карта менен гана кирүүгө болот. Сиздер көрүп тургандай, операция бөлмөсү бул жер. Бул жерде энелик жумурткаларды жана мырзаларда аз уруктук учурунда эркек уруктугун топтоо жана ошондой эле түйүлдүктү жатынга салып берүү дал ушул сиздер көрүп турган бөлмөдө жасалат. Андан сырткары бул жерде гистероскопия, ультра үндү текшергич жана кычкылтек берүү аппараты жайгашкан. Биз азыр лаборатория бөлмөсүндөбүз. Бул жерде атайын дүйнө жүзүндө эң жогорку сапатка ээ болгон Америка, Турция, Германия өлкөлөрүнөн алынып келинген жабдыктар менен жабдылган. Операция бөлүмүнөн атайын энелик жумурткалар топтолуп алынгандан кийин аны алып эмбриологко беребиз. Топтолгон энелик жумуртканы жана ага чейин даярдалып алынган эркек уруктукту бул аппараттын жардамы менен уруктандырылат. Бул процедура икси деп аталат. Мындайча айтканда, түйүлдүк жаратуу, уруктандыруу процедурасы жүргүзүлөт. Алынган түйүлдүктү бул аппаратта өзүңүздөр көрүп тургандай 37 градуста эненин дене табы менен дал келген инкубатордо 1 күндөн 5 күнгө чейинки убакыт аралыгында сактайбыз. Бул инкубатордон чыккан көмүр кычкыл газын контролдоочу аппарат. Биз турган бөлмө эмбриондорду жана эркек аял уруктуктарын сактап, тоңдуруп коюу бөлмөсү. Өзүңүз көрүп тургандай, бул танк. Танктын ичинде минус 196 даражада уруктуктар сакталган. Бул жерде ар бир бейтаптын өзүнө тиешелүү номери жана аты жөнү жазылып сакталат. Ошондуктан бул эч кандай түйүлдүк же уруктуктардын адашып кетүүсүнө коркунуч жок. Негизинен бул кызматты жашы өтүп бараткан айымдар же эркек уруктугу аз учурда колдонушат. Жана ошондой эле подсадка учурунда ашып калган эмбриондорду 5 жылдан 10 жылга чейин сактап коюп, кийинки процедураларга тоңдуруп коюу мүмкүнчүлүгү да каралган. Бейтаптардын процедурадан кийин эс алуусуна атайын палаталар жайгашкан. Алар бул жакта 2-3 саат эс алып, андан кийин үйлөрүнө кете беришсе болот.